Орусиядан 2000дей кыргызстандык келди, арасында кош бойлуулар жана кичинекей балдар да бар. Мекендештер атайын уюштурулган автобустар менен акысыз келишти, ар бири Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунан текшерилди. Арасында коронавируска шектелгендер болгону жок, баары 14 күндүк үй карантинине жөнөтүлдү. Кененирээк Айсулуу Гайбулла кызынын сюжетинде. Кыргызстанга дагы 2000дей мекендеш кайтарылды. Алар Казакстан аркылуу автобус менен алынып келинди. Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунан эртең менен 900дөн ашуун, ал эми саат 4тө 700 кыргызстандык өттү. Алар Орусияда эмгектенип карантинде мекенине кайта албай калгандар. Арасында кош бойлуулар, улгайгандар жана жаш балдар да бар. Элчилик уюштуруп, бул жакка автобус Казакстан чек арасына чейин жеткирди. Андан бияга казактар алып келди, бул жагына уже жетип келдик. Кудайга шүгүр. 3 балам бар. Азыр 3 баламды көрөйүн деп сүйүнүп турган убагыбыз. Рахмат. Ушу биринчиден чоңдорубузга, немелерге чоң рахмат, ушинтип келип калдык. 4 балам бар, 3 уул, 1 кызым бар. Бул жакта калган үчүн айла жок, ушинтип келгенге эме болдук, мажбур болдук. Да, шүгүр, альхамдулилля, что приехали, да, в свою родину. Как-то вот уже как у себя, да, ходим там нормально. Бул Кыргызстан менен Россиянын тышкы иштер министрликтеринин макулдашуусунун негизинде ишке ашты. Мекендештер атайын даярдалган автобустар менен акысыз алынып келинди. Ар биринин дени табы текшерилип, илдетке шектелгендер болгон жок. Баары 14 күндүк үй карантинине жөнөтүлдү. Бул аралыкта эрежени бузгандарга чара көрүлөт. Учурда аябай абал оор. Азыр 2-ден 1ден чыгып атат да вирус менен. Азыр Россиядан жарандарыбыз келип атат. Аман-эсен келип алышты. Азырынча пока белгилүү элек. Азыр бияка келгенден кийин 14 күн домашний обсервацияда болушат. Андан соң мекендештерди атайын автобустар менен Бишкекке алып кетишти. Бул максатта мэрия тарабынан 10 автобус бөлүнгөн. Аймактарда жашагандар дароо туулган жерине жөнөштү. Кайсы жети дубандын бардык борборлоруна транспорт министрлиги тарабынан ушу транспорттар уюштурулган. Өзүңөр көргөндөй тигинекей алдыда бусиктер турат. Ошко, Көлгө, Жалал Абадка ушу кетчү кишилердин баары салып кеткен. Андан сырткары Бишкектен 10 автобус бөлүнүп берилген. Үйүнө жетиш үчүн сөзсүз түрдө ушу бул жерде калып калбаш үчүн ошондой иштерди уюштурулууда. Белгилей кетсек, бул багыттагы иштер уланууда. Сыртта жүргөн мекендештерди алып келүү президенттин тапшырмасынын негизинде аткарылып жатат. Айсулуу Гайбулла кызы, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.